Балдардын күлкүсү жашоонун рахаты. Ош шаарында боорукердик балдар үй интернатында тарбияланып жаткан Каныкей Тажибаева окууну эң мыкты деңгээлде аяктаган. Каныкей жашы кичинекей болсо да зирек болуп, келечектеги максатына азыртан аракет кылууда. Жаш жеткинчектердин майрамына даярданып, өз өнөрүн тартуулады. Каныкей бул күндү көптөн бери күтүп, маанайы көтөрүңкү, атайын көйнөктөрүн кийип, би командасын уюштурган Каныкей 10 жашта, келечекте балерина болгусу келет. Үй интернатында бардык шарт каралып, электер тынымсыз келип турарын кубануу менен белгилейт. Каныкейди тарбиячы окуучулар жакшы көрүп, зиректигин баалашат. Саламатсыздарбы? Мен атым Каныкей, мен 10 жаштамын. Буякта мени жакшы карашат. Мен чоңойгондо балерина болгум келет. Буякта бар жол мени жакшы карашат, бар жол мени жакшы көрүшөт. Буякта кийимдер жууп беришет, өздөрү убактылуу тамактарыбызды беришет. Бар жол бизди жакшы көрүшөт. Дайыма фотокалар келип турат буяка. Келечекте улутту дүйнөгө тааныткысы келген Каныкей балерина болууну самап азыртан даярданат. Окууга жетишкендиги жакшы болгондуктан ыр би кружокторунан калбайт. Балалыкка бардык дүйнө тартылат. Бала үчүн бардык убакыт айтылат. Эң биринчи ата апа деп сүйлөсө, жүрөк балкып келечегин жаркырат. Боорукердик үйүнө келгенине 7 ай болгон. Баарына көнүп, өзүн тың алып жүрөт. Бирок кандайдыр бир сезим аны ар дайым капалантат. Ал ата-эне мээрими. Азыр ырга кызыгам, бийге, ошолорго кызыгам, бактылуу. Боорукердик үй интернаты 2004 жылы жергиликтүү бийлик тарабынан түзүлүп, 16 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат. Үй интернаты жалпысынан 60 адамга ылайыкташып, карыялар жана кароосуз калган балдарга бөлүнгөн. Балдар турмуштун оор кырдаалдарына дуушар болуп, ата-энеси жок, кароосуз калган, бага албай таштап кеткен ата-энелердин балдары дагы бар. Аталган жайда бардык шарттар каралып, жергиликтүү казынанын эсебинен ар бир баланын тамак ашына күнүнө 110 сом бөлүнөт. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош шаары, жаңылыктар. Бала үчүн бардык убакыт айтылат. Эң биринчи апа ата деп сүйлөсө, жүрөк балкып келечегин жаркырат.